Кумтөр ишканасынын жетекчилиги жана кызматкерлери, Токой чарба кызматынын адистери, жергиликтүү тургундар жана активисттер менен биргеликте Ысык Көл облусунун Григорьев капчыгайына 19 000 тянь-шань карагайынын 3 жылдык көчөттөрүн отургузушту. Кумтөр Голд компаниянын директорлук кеңешинин мүчөсү Бактыбек Турусбеков компания кызматкерлери көчөт отургузуу боюнча мындай масштабтуу акцияларга биринчи жолу катышып жатпагандыгын белгиледи. Мисалы, өткөн жылы Каркыра жайлоосунда 300 гектар аянтка 332 400 көчөт отургузулган. Бүгүн Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында 10 гектар аянтка 19 000 түп карагай отургузулду. Кумтор компаниясы, биз эми Кумтор компаниясынын кызматкерлери болгондо совет директору болуп атат. Бул жерде биздин канча кызматкерлерибиз жүрөт. Аракет салып мына түптөн баштап жыл сайын катышып келатабыз. Каркыра жайлоосуна 330 000 отургузулган. Быйыл болсо бул жерге 20 000 деп отурат. Эми 19 500 экен. Ушун проект ушинтип чийилип мына монун баары отургузулат да. Мындан тышкары Бактыбек Турусбеков бүткүл өлкө боюнча токой аянттарын көбөйтүүнүн маанилүүлүгүнө көңүл бурду. Токойлор топурактын эрозиясына бөгөт коет. Жер көчкү жана сел сыяктуу жыл сайын олуттуу зыян келтирүүчү табигый кырсыктарды алдын алат. Токой аянттарынын көбөйүшү өлкөнүн биоэкономикасына да чоң салым кошот. Көмүр кычкыл газын иштеп чыгуудан тышкары токой массивдерине ар кандай гүлдөр жана чөптөр өсүп, бул даамдык жана дарылык касиеттери боюнча уникалдуу кыргыз тоо балы үчүн абдан маанилүү деп баса белгиледи ал.